Канткенде жогорку сорттогу мандариндерди тандаса болот. Адистин кеңеши: кышкы жемиштердин сапашында турган мандариндерди сатып алууда чириктери жана тактары жок тунугун тандап алышыңыз керек жана алардын териси бирдей болушу абзел. Бул тууралуу барометр пайдалуу кеңештердин топтомун сунуштайт. Ар бир мөмөнү тыкылдатык менен карап чыгуу керек. Мөмө жыпар жыттуу, өтө эзилген эмес, бирдей түстө болушу керек. Мандарин өтө жумшак же катуу же кургак болбошу керек. Адистер белгилегендей, жашыл жалбырагы бар мандарин мөмөнүн жаңы экенин көрсөткүчү эмес. Ошондой эле мөмө канчалык ачык түстө болсо, ал ошончолук кычкы болот. Бышкан жемиштер, адистер эскерткендей, көпкө чейин сакталбайт. Мандаринди муздаткычтын атайын бөлүгүндө +6 градус температурада сактоо керек жана алардын терисин өсүмдүк майы менен сүртүү керек. Мөмө жемиштерди мүшөктө эмес, тор баштыкта сактоо туура. Ананда алардын кургап кетишине жол бербөө маанилүү. Мындан тышкары, бутактардагы жалбырактарды алып салбаңыз. Бул мөмө жемиштин жаңы бойдон калышына жардам берет. Цитрус жемиштеринин кабыктарын ыргытып жибериш керек. Андан кийин колуңузду жакшылап жуу керек. Анткени мөмө жемиштерди ташып келүүдө бузулуп кетпеши үчүн күкүрт кошулмалары менен дарыланып, осматикалык таасир берет. Цитрус жемиштери оролгон кагаз чириктин жана көгөрүнүн пайда болушуна каршы дарыланып, ал эми мөмө жемиштер сакталган идишти антисептик менен тазаланат. Мындай дары-дармек жемишке да жугуп калышы мүмкүн. Андыктан жемиштерди жер алдында жылуу суу менен, самын менен жууп туруу колдонуу керек.